Урматтуу достор, биз эртеден бери сөзүбүздү, темабызды президентибиз Сооронбай Жээнбеков отставкага кетиш керек деп талап кылып, жана себептерин түшүндүрүп келдик. Эми ошол Жээнбековдун ордуна көктөн буйрулган Арстаналай Абдылдаев келсин деп атабыз. Арстаналай Абдылдаевдин Жээнбековдон дагы бир айырмачылыгын айтсам, мисалы Next TV каналынан 2-4 күндөрү жумасына 2 күн кечки саат 8-ден 9-га чейин кут берүүсү болот түз эфирде. Ошол түз эфирде Кыргызстандын жети дубаны көрүп, же керек болсо чет жакта жүргөн мекендештерибиз да көрөт. Мына ошолор оорусунан айыгып, жашоолору жакшырып, аң сезими өсүп, өзүн таанып, жашоо турмушу кырсык кыйынчылыгынан арылып аткан убак болчу. Бирок 26 сентябрь күнү акыркы эфирибиз болгон. Андан ары чыкпай жатат, себеби бийлик кысым көрсөтүп, кут берүүсүн жаап салды. Мисалы ошол эфирден Арстаналай Абдылдаев сабак өткөндө сөзүндө энергия болгондуктан адамдар айыгып атпайбы? Жээнбеков эфирге чыгып, же болбосо теледен сүйлөгөндө адам айыгып атабы? Өзүңүздөр ойлонуп көрсөңүздөр. Мына кече күнү ошол кут берүүсү ачылсын деп тынчтык митингине оорукчан апалар, энелер чыккан болчу. Бирок бийлик тарабынан күч структуралары келип, ошол апаларды, жаш кыздарды, кыз балдарга кол көтөрүп, кара күч менен салып алып кетишти. Райондук ички иштер бөлүмүнө барып, ал жерде айыппул салып, 2-категориядагы 3000 сом айыппул салып, протокол түзүп, андан кийин үйлөрүнө таратышкан. Бирок ойлонуп көрсөк, кыргызды кара күч менен учурдагы бийлик кармап тура албайт. Себеби кыргыздын көктөн буйрулган укугу абдан көп. Бул кыргызды улут катары көргөнгө болбойт. Кыргыз бул улуу күч. Демек, ошол өзүнө жараша улуу адамга улуу чамамили жасап, бул доордо өткөлдөн алып чыгып кетпесе, эл, кыргыз эли өзүнө батпай, жаны жай албай бунт чыгара берет. Бул мындан ары мамлекетте тынчтык болбойт. Себеби улуу чындык жок. Улуу чындык орномойнча мамлекетте дагы, керек болсо үй бүлөдө, табиатта адамзат эч качан тынчыбайт. Туура. Мисалы үчүн президентибиз, саясатчылар бул оору сыркоодон куткара албайт, ооруларынан айыктыра албайт, өрбөстүккө өткөрө албайт. Ошондуктан биздин койгон талабыбыз көктөн буйрулган адамга ошо тынчтык жолу менен эле бийликти өткөрүп берсе жакшы болот да. Анткени чындап эле президент, бийликтегилер жаңы доордун талабын билбейт, энергияны түшүнбөйт. Керек болсо медиктер да энергияны түшүнбөйт. Андай энергияны түшүнбөсө, буну элге жеткирбесе, элди оору сыркоо каптайт. Күндөн күнгө күч алат, күндөн күнгө оорулар көбөйөт, өлүмдөр көбөйөт. Ошол оорулуу адамдарды, элди сактап калуу максатында биз ушул мини пресс-конференция берелик деп чечкенбиз. Ошол бийликтегилер биздин үнүбүздү угуп, жаштардын оюн эске алып, бир чечимге келишсе жакшы болот. Болбосо биз кайрадан 3-күнү митингге чыгабыз. Биз ошол азыркы бийликтин кетүүнүн себептерин айтып берели. Алар биринчиден ушул азыркы доордун талабын, мыйзамын билбейт, өздөрү да түшүнбөйт. Негизи эски түшүнүктө болгондон кийин түшүнүштү да каалабайт. Себеби алар эмнеге дегенде алар эмоцияда, эгоизмде. Алар бир эскичиликте болгондон кийин аларга улуу илим сиңбейт. Бул жердеги өскөн ошол улуу илимге калыптанган кыздар алдын ала эскертүү иретинде айтып атат сиздерге. Негизи ошол Сооронбай Жээнбековдо энергия жок деп атпайбызбы? Бул деген ошол касиети жоктугунан деп айтып атат мисалга.
эгер ал ошол эски түшүнүгү менен элди эскичиликке тарта берсе, бир күнбү канча күн турса ошончо күн элге оорчулук алып келет. Бул эскертүү. Мисалы биз далилдерин, тилгөө белгилеринен карап далилдерин айтып берели. Мисалы азыр ошол тарификациялар, мисалы мобильный немедеги тарификациялар өзүнчө эле көтөрүлүп атканы, ошол мисалы суу сактагычтарда суунун азайганы, эгиндерибиздин мол болбой атканы, малынан бала чакасынан кырсып аткандары элдин, могу чек арадагы чыр, ошол урандын түрдүү, мисалы азыр бизди башка улуттагылар келип казып атпайбы, өзүбүздүн кендерибизди. Бул жөн эле бир мындай төлгөө белгилери, бул ачыктан эле мындай ачык жагынан алгандачы, эми караңгы жагынан да өтө чоң бир күч иштеп атат. Азыр эл ошол чынында эле ошо өзүнүн атасын таанып, ордуна отургузуп албаса, мисалы айтып атпайбыз биз артыңа таанышыбыз керек депчи, эне атабызды деле тааныйбыз да, ошондой эле бир көктөн буйруган ушул бир туху бийик, ар жактан ошондой бир энергиялуу, мындайча айтканда касиеттүү адамды тааныбасак, ошол эл жерде өтө чоң бир орус ыркоо кыйынчылык каптайт. Бул биз мындайча айтканда эскертүү. Аны бул динге кирип дагы, бир ак жолго кирип дагы, же болбосо өзүн бир башка бир партияга өтүп дагы элди сактана албайт. Ар бир адамдын жаны бар. Мисалга азыр ошол биз айтканыбыздын себеби, ошол бөтөн жандар, өзгө күчтөр, одуйнун ээлери, ата теги арбайлар жерге түшкөн. Азыр бизден өзүндөй бир улуу түшүнүктү талап кылып атат. Эгер ал түшүнүккө эл тезинен өтпөсө, могу кыздар айткандай, жогоруда талкуулаганыбыздай, ошол кыйынчылык каптаганы бул ачыктан эле көрөсүздөр. Ошондуктан тезинен ошол көктөн буйрулган атаны таанып, тагына отургузуу ар бир кыргыздын милдети. Бул бир эле кыргызга эмес, дүйнө жүзүнө керек. Себеби ар бир, мисалы биз өзүбүздөн чыккан баатырды даңктай албай атабыз да, баалай албай атабыз. Ошол орус элинен деле көз ачыктары өздөрүнө, мисалы бир ушундай адам чыгат экен деп өздөрүнө таңоолоп атат, өзүнөн издеп атышат аларчы. Чынында бул Орто Азиядан чыгат деп берилгенден кийин кыргыздан чыкты. Бул уже далил менен, ошол аяндар менен, китептер менен жазылып келди. Ошол ар жактан буйрулуп, ошондой сыноолордон өтүп, эми биз аны таанып, ошол жана кыргыздын башына барганы бул дүйнө адамзаттын башына барганы дейт. Кыргыз эли улуу эл деп атпайбы, ошол улуу ордуна отургузуп калышыбыз керек. Ошондуктан булар аны билбейт, түшүнө дагы албайт. Себеби эски түшүнүктө, эмоцияда, ак кара жашоодо алардын ошол жаны дагы, таны дагы агарган эмес. Алардын ойлогону акча менен эч нерсе чечилбейт. Биздин экономикабыз эмес, экологиябыз жакында жер жок болуп кетүү коркунучунда турат. Ошондуктан бул кайрылууну жогорудагы билдирүүлөрдү эч качан мындай оюн же болбосо бир мындай күлкү катары кабыл албаңыздар. Ата теги арбайлар тарабынан жазылган кыласыздар болбосо. Чындык, бунун баардыгы коркутуу, үркүтүү эмес. Бул эскертүү, бул чындыгында эле боло турган нерсе. Себеби биз аң сезимибиз өскөн адам катары, өзүбүздү тааныган адам катары, биз Жээнбековго дагы, бийлик башында турган саясатчыларыбызга да жамандык каалабайбыз. Биздин оюбуз жакшылык. Биздин да оюбуз алар дагы өзүн таанып, алтын доорго өтүп, эл үчүн, жер үчүн чыныгы кызматын аткарып алса экен деген гана ойдобуз. Биз ар бир кыргыз үчүн, керек болсо адамзат үчүн айтып атабыз. Себеби аалам күчтөрү ошончолук күндөн күнгө күчөнүп, аалам мыйзамы ошончолук мындай катуу, тез ылдамдыкта баратат. Андыктан ар бир адамдын жаны бар болгондуктан жанына келип такылат. Келиңиздер, кеч болуп кала электе өзүбүздү сактап калалы. Өзүбүздү сакташ үчүн Арыстан Алай Абдылдаевден келип илим алып, мындан ары чыныгы кызматыбызга отуруп, ордубузду тактап, дүйнөгө чыгып кетсек эле, кыргыз да сакталат, табият дагы, адамзат да сакталат. Биз эртең вторник күнү 8 октябрь саат 8-де, кечки саат 8-де Next TV каналынан кайрадан кут берүүсү берилбесе, среда күнү
saat 11'de 9 oktябрда saat 11'de кайрадан Ак үйдүн астына митингге чыгабыз. Бул ирет биз Сооронбай Жээнбеков кетсин деп эле чыгабыз. Себеби биз эч нерседен коркпойбуз. Биз ааламдык энергияга калыптанып алып, Арбай деген түшүнүккө өткөнбүз. Арбайды улуу күчтүү жердеги эч бир пенде коркута да, күч структуралары менен дагы токтото да албайт. Андыктан эгер күч колдонсо, бул Жээнбековго жана бийликке гана минус кетет. Андыктан келиңиздер, талкуулайлы, комментарийлерге оюңуздарды калтырыңыздар. Бирок канча жаман көрсөңүздөр деле, сөксөңүздөр деле, бул баары бир боло турган нерсе. Биздин милдет айтып, эскертип коюу. Саламатта.